саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Азыр биз сиздер мененбиз. Элдин баары тармактык маркетинг компаниясында же Фабрикте элдин баары катталып алыптыр. Мен каттай турган эч ким деле калбаптыр. Мен акыркы болуп калыптмын деген суроого жооп берип кетели. Бул сурооду көбүнчө жаңы келгендер, жада калса кээ бир тажрыйбасы бар лидерлер келип ушул сурооду беришет. Ушул ыңгайсыз сөздү өзүнө же бизге айтышат. Бул сөз боюнча көптөгөн жооптор бар, ошону бүт талкуулап кетели. Негизинен жаңы келген адамдар башында кандай сезим менен келет? Көбүнчө күмөн саноо сезим менен келет. Колуман келеби келбейби, алып кете аламбы, алып кете албаймбы? Анан өзгөчө мурун башка компаниялардын презентацияларына барган болсо же өзгөчө жаңы компаниялардын презентациясына барган болсо, ал адамдарда ушул ой пайда болуп калган болот. Башында болуп калыш керек деп. Же элде дагы ушундай жалган иллюзия ой бар. Тармактык маркетинг бизнесинде же деги эле бизнес тармагында биринчи ачкандар утат, акыркы ачкандар утулат деп ойлогон ой бар да эмнегеде. Ушул ой боюнча биз сүйлөшүп кетели, ушул философия боюнча сүйлөшүп кетели. Сизге мен бир нече далилдерди келтирип берейин. Биз бир убакта мына сулуу салонду ачканда, 4 жыл мурун биз ачканда миңдеген башка сулуу салондар бар эле. Өтө күчтүү, крутой салондар көп эле бар эле. Жана орто деңгээлде салондар да бар эле. Бирок арадан 4 жыл өттү, биздин шаарда эң мыкты, эң күчтүү салондордун бирине айландыра алдык. Эмнеге дегенде биз тынбай мунун үстүнө иштеп аттык. Биз ошондой ойлосок болобу эле, биз акыркы болуп калдык эми, салондор ээлеп алды, эми биз кантип утмак элек конкуренцияны, эми элдин баары күчтүү да деп ойлосок болмок эле. Ошондой жолду тандасак да болмок эле. Көпчүлүк адамдар ошол жолду тандап эмне кылышат? Жаңы эч ким жасап көрбөгөн, жаңы бизнес кылыш керек. Ал жерде конкуренция жок деп ошол жолду тандагандар да болот. Бирок биз ал жолду тандабадык, ал жолдо да бизнес кылып көрдүк. Ал жолдо кийин токтотуп койдук, кылбай турган болдук. Эмнеге дегенде ал жолдо кардар жок экенин түшүндүк, же кардар өтө аз экенин түшүндүк. Конкуренция бар жерде дайым кардар көп. Ошол себептен биз конкуренция бар жолду тандадык. Бирок көпчүлүк адамдар конкуренциядан коркушат, конкуренциядан качышат. Конкуренциядан качат дегенибиз бул конкуренти жок бизнести кылгысы келет да. Ошол себептен алар корко баштайт. Фабрикте же тармактык маркетинг конкуренция бар экен, мен алардан утулуп калам да. Жада калса Мирлан Батырханов менен конкурент болсо мен утулуп калам да дешиңиздер мүмкүн. Чынында андай эмес. Сиздин өзүңүздүн кардарыңыз бар. Сиздин өзүңүзгө келе турган адамдарыңыз бар. Сиздин өзүңүздүн партнерлоруңуз бар. Менин өзүмдүн кардарларым, өзүмдүн партнерлорум бар. Кимдир бирөө сизге келет, кимдир бирөө мага келет. Мындан коркуштун кереги жок. Бирок сиз өзүнүн араңыздан азыр коркуп аткан болсоңуз, коркуу сезиминде жүргөн болсоңуз, сиз сөзсүз түрдө ишенбейсиз бул сөзгө. Эмне дегенде, ушундай түзүлүптүр. Адам эмнеге ишенсе, ошого дайым далил издейт, ошого далил издеп табат. Жана ошону тастыктоочу фактыларды көрөт. Башка фактыларды көрбөйт ал. Өзгөчө адам мына азыркы учурда сиз жалкоолонгон, корккон жолдо турган болсоңуз, сиз сөзсүз түрдө ушуну байкайсыз, ушуга ишенесиз. Адамдардын көпчүлүгү катталып алыптыр, мен эми акыркы болуп калыпмын. Мен башында болбой калдым, мен утулдум деген. Бизге илгертен бери аз биз Фабрик компаниясы менен 10 жыл байланышыбыз бар болсо, 10 жылдан бери бул сөздү айтышат. Силер башында болуп калдыңар, силер уттуңар дешет. Чынында биз башында болуп калган жокпуз. Биз келгенде Фабрик компаниясы уже 10 жылдан ашык иштеп аткан. Аз 20 жыл болуп калды иштегенде. Мына 10 жылдан 10 жылга жакын иштеп койгон болчу, акыркы элекпиз ошол мезгилде. Мындай караганда. Бирок кимдир бирөөнүн оюнда акыркы болгон менен биз өзүбүздүн оюбузда биз акыркы эмес элек. Биз дагы деле башында элек да. Ошо эч убакта кеч болбойт экен. Сулук салонду ачканда деле биз акыркы десек болот элек. Бирок биз өзүбүз үчүн акыркы эмес элек. Биздин өзүбүздүн клиенттер болот. Биздин өзүбүздүн, мисалы үчүн канчалаган сулук салондор өзүнүн ишин начар жасап атат. Ошол жерде наразы болгон адамдар булар биздин клиенттер. Биз эгерде ошол кызматыбызды жакшы жасасак деп ушуну туура түшүнгөнбүз. Сиз дагы Фабрикке келгенде, тармактык маркетинг келгенде ушуну эске алыңыз. Сиз элде мыкты иштесеңиз, сиздин кардарларыңыз көп болот. Мыкты иштеген аракет кылыңыз. Биринчи келген эмес, башында болуп калган эмес, элде мыкты иштеген аракет кылыңыз. Мыкты иштеш үчүн биз сизге бүт шарттарды түзүп койдук. Толтура видео сабактар, толтура мен тажрыйбаман бөлүшүп атам. Толтура азыркы учурда интернетте канчалаган сонун ийгиликтүү адамдардын видеолору бар. Бир убакта биз келгенде ошолорду издеш элек. Азыр сиз ошолорду көрүп мыкты болуп алыңыз. Сиз менен иштейм деген адамдар очередке тизилип калат керек болсо. Мен элдин баары катталып алыптыр дебейсиз. Анан мындай көрүнүш бар, көпчүлүк адам ойлойт, катталып алыптыр деп ойлойт. Чынында катталган менен ал балким 2 жыл мурун катталган. Балким 3 жыл мурун катталган, азыр иштебейт. Ошондойлор бар. Анан кимдир айтат, мен иштеген дейт. Анан биз сурап келсек, эмне кылып иштеген десеңиз, өзүм үчүн алган дейт. Анан биз тамаша түрүндө айтабыз, анда сиз тизмеге киргизип коюңуз, сиз Coca-Cola'да иштейсиз, Шорода иштейсиз, азыркы учурда Дарья сулук салонунда иштейсиз сиз дейсиз. Эмнеге мен иштебейм дейт. Жок, сиз иштейсиз дейсиз. Мен иштебейм десе аны айтат. Сиз ал жерде клиентсиз да туурабы десек, ооба дейт. Фабрикте сиз жазылып өзүңүз үчүн алыпсыз. Сиз клиент болуп сиз иштеген эмес экенсиз. Анан түшүнүшөт. Дейт. Кимдир бирөө сатып, кичине сатып иштеп көргөн, таштап койгон. 1 ай 2 ай иштеп таштап койгон. Анда айтабыз, сиз иштеп көрүпсүз, бирок чындап иштеген эмес экенсиз деп айтсак. Анан кийин түшүндүрөбүз да, түшүндүрүп айткандан анан ооба туура эле мен жөн эле иштеп көрүпмүн дейт. Эми элестетиңиз, сиз банкта кичине эле иштеп көрдүңүз 1-2 ай, анан кийин меники эмес экен дедиңиз. Бирок 2 жылдан кийин келип банкта иштесеңиз, сиз тажрыйбаңыз бар болгон болот. Башкача көз карашта жашап калган болосуз 2 жыл айын 3 жыл айын. Тажрыйбаңыз бар болот. Башкача иштеп каласыз. Балким сиз банк ишин алып кете алаттыр сенби десек, вообще-то болушу мүмкүн дейт. Бул жерде деле ушундай болушу мүмкүн. Сиз 2 жылдан бери 3 жылдан бери көз карашыңыз өзгөрдү деп аларды кызыктырабыз. Кайра каттап алабыз.
кимдирбей мурун иштеп көрүп алып кете алган эмес, экинчи жолу катталганда алып кетти. Андайлар толтура бизде. Азыр деле биздин лидерлерибиздин арасында ошондойлор бар. Мурун иштеп көргөн, колунан келген эмес, жасай алган эмес, туура эмес командага түшүп калган болушу мүмкүн, туура эмес компанияга түшүп калган болушу мүмкүн. Жабылып иштеген компания жабылып калган, өзгөчө жаңы компанияларда бул проблема бар. Жаңы ачылган компаниялардын 95% жабылып турат. Бул проблема бар. Анан иштеп көргөн болбойт экен деген чечимге келген болот. Ошондой жерлерде иштеп көргөндөр болушу мүмкүн. Аларды сиз каттап алсаңыз болот да. Биз ошондой адамдар менен сүйлөшүп жетишпей атабыз керек болсочу. Канчалаган менин тизимимде адамдар бар, ошолор менен жолугушуп жетишпей атам керек болсо. Толтура. Болгону эмнеге бизде ал адамдар көп болуп атат? Эмнеге дегенде биз көңүлүбүздү башка жака бурабыз. Ал эми сиз башка жака буруп атасыз. Сиз кимдер катталып алды, кимдер иштейт экен? Кыргызстандын баары эле тармактык маркетингге катталып алыптыр деген ой келиши мүмкүн. Сиз ошону көрүп атасыз. Эмнеге? Себеби дегенде сиз бул ишти жасагыңыз келбей атат, буга ишенгиңиз келбей атат. Же коркуп атасыз. Ошол себептен ошого далил издеп атат. Коркок мээ сизди жаман жолго туртуп атат. Кандай жолго? Жаңылыштык жолго. Жасабай эле кой, бар колуңан келбейт. Кылбай эле кой, сен акыркы болуп каласың, же сен конкуренциядан утуп каласың деген ойлорду айтып атат. Ошон үчүн сиз ошого далил издеп атасыз дагы анан. Элдин баары жазылып калыптыр го деген жаңылыштык сөздү айтып атасыз. Бул жалган, андай эмес. Эгерде чындык болсо анда жок дегенде тармактык маркетингде Кыргызстандын жарымы иштеп калыш керек жок дегенде, же 1/3. Же уктуңуз беле? Тармактык маркетинг компанияларында Кыргызстанда 3 миллион калк иштеп атат деген уктуңуз беле? Кандайды угуп элек мен өмүрү? Же 2 миллион калк иштеп атат деген уктуңуз беле? Фабиликти мисалы алалы. Фабилик Россиянын мамлекетинде ачылган 140 миллион калкы. Казакстанда да бар. Казакстанда 16 миллион, Өзбекстанда бар. Өзбекстанда 25 миллион, Украинада бар 45 миллион. Кошуп берсек бир 200 миллионго жакын да. Фабилик 32 мамлекетте иштейт. Европа мамлекеттеринде азырынча күчтүү деңгээлге чыга элек, өсө элек. Негизинен СНГ мамлекеттеринде күчтүү эң алдыңкы компаниялар кирет. Эми караңыз. 200 миллиондук базарда иштеп атат, бирок жалпысы 32 мамлекетте иштеп отуруп 6 гана миллион консультанты бар. 200 миллиондук базарда иштеп атат. Анын 1 миллиону башка мамлекеттер болушу мүмкүн, балким. Кыргызстан 6 миллион. Кантип эле элдин баары фабиликке жазылып алган болсо, анда 6 миллион консультант араң болуп атат фабиликте. Бул 200 миллион базарда. Бул кичинекей эле процент болуп атат, көрдүңүзбү? Өтө кичинекей процент да болчу. Бирок 6 миллиондун баары тең эле иштеп аткан жок да. Алардын ичинде канчасы кардар болуп атат. Кимдирбей убактылуу алып көрүп, кийин сууп кетип жок болуп кетип атат. Кимдирбей катталып өзүм үчүн алам деп кийин албай калып атат. Себеби дегенде иштеген адамдар алар менен көңүлүн бөлүп, алардын ар бири менен иштеген жетишпей калып атат. Жетишпей калып өчүп кетип атат кимдир бирөө. Бизде да толтура андайлар жазылган, бирок иштебей жок болуп кеткен. Арадан 2 жылдан кийин алар биздин командада иштеген же башка командада иштеген бирөө сунуш кылып аны каттап алды. Андайлар толтура. Кимдер каттап алат? Аракет кылгандар, жүгүргөндөр, чындап мен ошондой адамдарды табам. Мен мурун иштеп жүрүп иштеп алгандарды, каттап элек адамдарды табам, ушуларды байкайм дегендер каттап алат. Ал эми элдин баары каттап алыптыр дегендер отурат, ордудан жылбай. Коркок мээге ишеним. Коркок мээге ишенсеңиз отура бересиз дагы. Адамдардын баары жазылып алыптыр деп. Кадимки бизнесте деле ошол. Элдин баары ээлеп алыптыр базарды дегендер. Эч кайсы бизнести коркуп ачпай жүрөт дагы деле. Ал эми жок, биздин өзүбүздүн кардарыбыз болот, биз алардан мыкты жасайбыз деген ишеним менен баштагандар өздөрүнүн базарын алып атышат, чоң ийгиликтерге жетип атышат. Мисалга көрөлү, бир убакта Catel жана Bitel деген компаниялар ачылган. Сотовый связьда Nokia жана Siemens деген компаниялар ачылган. Алар азыр жок. Алардын ордуна мына айталы Samsung ээлеп алды базарды. iPhone биринчи орунда ээлеген эмес бир убакта ачылганда. iPhone азыр биринчи алды. Күчтүүлөрдөн бири болуп атат. Samsung биринчи орунда алды. Mi чыкты, Lenovo чыкты. Бирок Siemens менен айталы биз Nokia жөнүндө көп укпайбыз. Мына көрдүңүз, базарды башкалар ээледи. Биринчи алган эмес экен, мыкты иштеген ээлейт экен да. Биринчи болуш керек эмес, мыкты болуш керек экен да. Ошого мыкты болууга аракет кылыңыз. Сиз мыкты болууга дайым жетишесиз. А вот биринчи болууга албетте жетишпей калышыңыз мүмкүн. Биринчи болбоңуз, мыкты болуңуз. Биз да фабрикке келгенде биринчи болгон эмеспиз, мыкты болгон аракет кылганбыз. Ошон үчүн өзүбүздүн базарыбызды алдык. Эгерде сиз 10 жыл мурун биздин компанияга келип сунушубузду уксаңыз, сиз эмне дешиңиз мүмкүн эле. Биз азыр фабрик компаниясы менен 10 жылга жакын байланышыбыз бар. Анын ичинен активдүү 6 жыл иштедик. 4 жыл биз иштебестен акча чыгып атты бизгечи. Мына ушул пассивдүү пайда деп айтат да. Анан 10 жыл мурун эгерде же 7-8 жыл мурун биз сизге сунуш кылсак, сиз бизге эмне деп айтат элеңиз? Вау, сонун конкуренция жок, эч ким каттала элек экен. Сонун шанс экен демек эмес элеңиз. Сиз андай айтат элеңиз. Каталоңуңарыңыз күчтүү экен, косметикадан башка эч нерсе жок экен, сумка-пумка жокпу, бижутерия жокпу, кийим кече жокпу деп айтат элеңиз. Анан шагыңар жок, шаг подарка, белектер жок экен го, Oriflame бар экен, Avon'да бар экен, мен ошол жака эле катталып, ошол жака эле иштейт окшойм. Муну сунуш кылсам эч ким албай атат го, эч ким билбейт экен го продукцияңарды, эч ким ишенбей атат го, колдонуп көргөндөр жок экен го, мен кимге сатам, муну албай атат го, андан көрө Oriflame же Avon'ды же башка компаниянын продукциясын жакшы алат экен деп айтмак элеңиз. Азыр эми биз раскрутка кылып койдук. Көптөгөн адамдар менен бирге команда болуп иштеп отуруп, фабрикти таанымал кылып койдук.
Ошол себептен адамдардын саны көп, муну алгандардын саны көп, муну сунуш кылгандардын саны көп, албетте бул компанияда иштегендердин саны көп. Ошон үчүн да элдер таанып калды. Азыр укмуш сонун мезгил. Азыр сонун мезгил, эмнеге дегенде көпчүлүк адамдар таанып калды. Көпчүлүк сонун акциялар. Эгерде сиз 10 жыл мурун келгениңизде азыркычалык сонун шарттар болмок эмес. Бирок ага карабастан сиз ушул жанагы шылтоолорду айтат элеңиз. Эмнеге? Коркок мээңиз дагы эле конкуренциядан коркуп жүргөн болот эле. 10 жыл мурун конкуренция жок эле, бирок кардар жок эле фабиликке. Фабиликти билгендер аз. Азыр кардарлар бар, дапдайыр кардарлар бар. Сону алып калыңыз. Азыр келсеңиз канчалык адамдар таанып калды. Азыркычалык сонун акциялар, сонун белектер, катталуу акысыз деген нерсе жок эле. Биз келгенде 200 сом менен катталса керек. Анан азыркы сонун мүмкүнчүлүктөр шанстар жок эле да. Азыркыдай онлайн иштөө деген жок эле. Биз жаңы баштаганда элдин көпчүлүгүндө телефон, уюлдук телефон жок эле. Мен городской телефон менен чалып, адамдарды чакырып, анан бетме бет жолугушат элек. WhatsApp менен сүйлөшүп, видеолорду жөнөтүү деген такыр жок эле. Сүрөттөрдү жөнөтүү деген такыр жок эле. Онлайн баракча ачып алып, ал менен иштеп, адамдар тапса болот экен. Үйдөн отуруп, баласы менен отуруп 50 миң, 60 миң табат деген андай нерсе жомок эле биз үчүнчү. Бирок ошондо сиз келсеңиз, ар кандай шылтоолорду айтат элеңиз да. Азыр мына сонун мүмкүнчүлүк, азыр ушуну пайдаланып калсаңыз болот. Азыркы учурда мына чоң шаарларда жумасына 3 жолу доставка кылып берет. Ассортимент аябай чоң, белектер аябай сонун, баалар төмөндөп, элдин чөнтөгүнө өтө жакын болуп, өтө ылайык болуп калган. Ассортимент көрсөң аябай кызык, каталогду көрсөң көзүң жайнайт, тим эле деги эле тамак аштан башка бардык нерсе бар да. Оборотту жасаш оңой. Анан шак белектер 9 каталог болуп калды. Бир 4-5 жыл мурун келсеңиз, 6 эле шак болмок. Жана ал шактар кымбат болмок, 5-6 миң сомдон. 2,5 миң сом жасап шак алдым, шак белек алдым деген нерсе жок эле. 1500 сом старт пакет деген нерсе жок эле. Катталуу акысыз деген да жок эле. Ушунун баарын азыр сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошондо да сиз адамдардын көбү катталып алды дегениңиз бул шылтоо. Бул сонун шанс эскерчи. Кандайча көпчүлүк адамдар билип калды. А бирок фабрикте бул дагы алат экен, бул тигиден алат экен, бул тияктан алат экен, бул андан алат экен деп коркуп кетишиңиз мүмкүн. Бирок бул өмүр бою ушундай болуп тура бербейт да. Сиз такай иштеп турсаңыз, ошолор менен байланышта турсаңыз, ошол айдагы коллегасын алып аткан болсо, коллегасы эртең иштегиси келбей калып, иштебей калган учурлар болот. Декретке отуруп калып, сунуш кылбай калган учурлар болот. Көпчүлүгү эле бардыгы эле онлайн иштей бербейт да. Кимдир бирөө болсо Россияга кетип калган болот, кимдир бирөө башка шаарга көчүп кеткен болот. Жана башка өзгөрүштөр болуп турат. Ошол адамдар кимге кайрылат эгерде сиз аларга айтып, мен да бармын, если что, кокус башка бирөөдөн ала турган болуп калсаң, менен аялсаң болот. Кокуса коллегаң башка жакка отурулуп кетсе деп айтып койсоңуздар, жана такай иштеп турсаңыздар, продукцияны жакшы билип турсаңыздар, дайым иштей берсеңиздер, сиздин кардарларыңыз дайым болот. Ошон үчүн биринчи келген утат эмес экен, мыкты иштеген, жакшы иштеген, күчтүү иштегендер утат экен да. Ошол себептен сиз мен үчүн шанс экен деңиз. Канчалык адамдарды башкалар реклама кылып, продукциясына көндүрүп даярдап коюшту. Анан кээ бир адамдар мен фабрикти колдоном деген менен ал фабриктин балким бир эле помадасын колдоноптур. А бирок идиш жугуч каражаттары менен кийим кечеси жөнүндө билбейттир. Ошондойлор да толтура. Аларды да сиз алсаңыз болот. Ошол эле учурда биз азырга чейин канчалык адамдарды көрүп жүрөбүз, фабрикте эмнелер бар өзү. Мен эч нерсени колдонуп көргөн эмесмин дегендерди мен толтура көрөм. Толтура кездештирем. Эмнеге дегенде мен сизге салыштырмалуу, мен көп адам менен жолугушам. Менин лидерлерим да ошолорду көп угуп турушат, тынбай айтып турушат. Себеби алар сизге караганда көп адамдар менен жолугушуп турат. Жана көп адамдарга фабрик жөнүндө айтып берип турат. Мен онлайн интернет аркылуу айтып берип турам. Видеолорум аркылуу айтып берип турам. Адамдар мага уже мен реклама кыла берип, өзүм уже адамдар өздөрү кайрыла турган деңгээлге жетип калдык. Личный бренд өнүктүрдүк. Эгерде конкуренциядан корксоңуз, личный бренд өнүктүрүңүз. Адамдар менен жолугушуп отуруп, адамдарга сунуш кылып отуруп, өзүңүздүн брендиңизди өнүктүрүңүз. Анан ушул сонун шансты пайдаланып калыңыз. Азыр сонун шанс. Эгерде сиз 5-6 жыл кийин келсеңиз кечигип калбайсыз. Андан мындан дагы жеңил болгон болушу мүмкүн. Мындан да көп адам колдонуп аткан болушу мүмкүн. Мындан да сонун мүмкүнчүлүктөр күтүп турган болушу мүмкүн. Бирок сиз уткуруп коюшуңуз мүмкүн. Сиз кечигип калышыңыз мүмкүн. Кандайча сиз 5 жыл мурун ошону баштап, 5 жыл мурун ушул ийгиликтерге жетет элеңиз деген нерсе келиши мүмкүн сизгечи. Эч убакта сиз бирок ошол эле учурда сиз 5 жыл кийин келсеңиз, азыркы учурда иштеп аткан адамдар арадан 5 жыл өтүп 500 миң, кимдир бирөө 300 миң, кимдир бирөө миллион акча таап аткан болот. Кимдир бирөө албетте дагы деле ошо өзүнүн 20 миң азыр таап аткан 20 миң кармап отурган болот. Неге? Алар иштебестен ордунда жылбай отуруп калган болот. Андайлар деле болот сөзсүз түрдө. Бирок сиз эгерде чындап укмуштан жашагым келет, мен мечтада жашагым келет десеңиз, бул азыркы учурда сиз үчүн шанс. Азыр ошону пайдаланып калыңыз. Эртең бирсү күнү оңой болот деп ойлобоңуз. Эртең бирсү күнү деле сиздин проблемаларыңыз бүтпөйт. Бирсү күнү андан да хуже болот баштаган болушу мүмкүн. Азыр ишим көп болуп атат, бошобой атам деген нерсе болушу мүмкүн. Эртең бирсү күнү да бошобой жүргөн болосуз. Дагы делечи. Себеби дегенде балдарыңыз чоңойт, балдарыңыздын чүчүктөрү көбөйөт, жана башка. Ал убакта башка проблемалар болот. Азыркы учурда башка проблемалар болуп атат да. Ошол себептен мен эртең бирсү күнү баштайм, могул ишти бүтүрүп алам, кылам деп жүрө бербеңиз. Аз-аздан болсо да азыртан баштай бериңиз. Анан азыркычалык офистин саны көп болбойт эле. Азыр мына жайнайт офистер, почти ар бир шаарда, ар бир кичинекей шаарларда офис бар. Ал мезгилде жок эле, биз товарларды өзүбүз жөнөтөт элек.
азыркычалык үйдөн отуруп алып Москва менен ошо Москвага барбай туруп, Бишкекке барбай туруп, Москвадагы адамдар менен жолугушса болот деген мүмкүнчүлүк жок эле. Азыркы мисалы үчүн бир 3-4 жыл мурун келсеңиз деле азыркыдай мен жасап койгон менин видеолорум жок эле анда. Биз бутубуз менен ал адам менен барып жолугушуп, анан кийин сунушубузду айтып берет элек. Азыр болсо сиз үйдөн отуруп ошол видеону жөнөтүп коюп атасыз. Телефондон WhatsApp'та түшүндүрүп берип коюп атасыз. Эмне деп түшүндүрүп бериш керек боюнча, ал боюнча да сизге дап даяр рецепттер бар. Ошол 3-4 жыл мурун, 10 жыл мурун келсеңиз ошол рецепттер жок эле бизде.